жылқы мен чабам, кыйкырып кырдан үн салам. Өлкөбүз өссүн, иштелиң ай, өлкөбүз өссүн гүл заман. Бул Минздравдын ичинде частный лавочка пайда болуптур. Каалаганын жетекчини жумушун узартып коет экен, каалаганын конкурска ыргытып коет экен. Кечинде жумуштан кетип эртең менен келсе эле креслосунда бөлөк киши отурат экен. Бул менчикке айлантып алыптыр. Батыралиев деген бир министрибиз. Күмөндөргө суроо берип атат да, мындай журналисттер отуруп алып, күмөндөрдү байке деп атат да, сиз мындай кодулсуз ушунчалык. Ана сизге да гүлдөгөн адамдар болобу деп. Күмөндөр жооп берип атат. Булут кырындашым, булуттар обычно кырып туттурушат деп атат. Ушунчалык бактылуу киши да бул кишичи. Везучий адам да. Эми мындай коомчулукту ушундай айтат да, бул киши кызматтан четте кала элек да. Погранвойска калып барды, СДБК убагында, по-моему. Андан кийин Кыргыз алтынга барды, жакып көп жерлерде барды. Бирок бир программасын жазып койсо болмок экен да, ушунча тажрыйбалуу кишичи. Коңур желди салкын асыл жер, колту белес күнбөй тескейден, кой кайтарган күнүм сагынам. Эгерде СДБКнын жакын адамдары же болсо СДБКнын тегерегиндеги адамдарга, иш косколгон адамдарга ошо күнөөлөр тасталып калса, бул партияда болбойм деп айткан, ошо сөз үчүн деген бир дооматтар коюлду. Бир олимпийский вид спорттун спортсменин кармагандан көрө бу жерде ат кармаган кымбат болуш керек да, чынын айтканда, бир атты кармаган. Жана айтып атасыз, топчукке терге отуруп алып, депутаттар тамак жегенди эле билет деп. Оозубузду бүтөйлүбү, эмне кылалы биз эми? Тамак жесек да жакпасак, суу ичсек дагы жакпасак, эмкиден да Кыргыз элине мен мындай сунуш кылайын деп атам. Жанагы бөлөк планетадан келгендерди эмне деп койчу эле, жана оозу жок, көзү бакырайган мээзи менен туюп сүйлөшкөндө. Аларды бизде Аксууда инне планетен деп коет. Сусамырда элло дейт аларды, элло. Ошо эллодон 120 шайлап албайсың.